Акыркы болгон окуялар үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесин ар бирибизге көзгө сайып көрсөттү деп айтсак жаңылышпаспыз. Деги эле аялдарга жана балдарга карата үй бүлөдө зордук зомбулук болуп келгендигин баарыбыз эле билсек керек. Бир гана аялдар жана балдар эмес, эркектер дагы кабылып келеби? Бүгүн дал ушул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болууга чакырам. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Орзобек мырза, кош келипсиз. Эмесе сиздин сөзүңүздөн баштасак, сиз өзүңүз айтып берсеңиз, үй бүлөдө ушундай зордук зомбулукка кабылып келдиңизби ушул убакытка чейин? 19 июлда 17 жылы өгөй балам школага барып жүрдү, отработкада. Мен өзүм катуу сезимчекмин. Ошондо 4-чү күнү ал школага барган жок, мен аны сезгем. Анткени наблюдение болгону как со стороны психологической точки зрения. Окууга барып жүрдө саат 12-де 11-де келчү. А бирде саат 3-те келип атат. Саат 3-те келип алып, анан мен аны уштум. Каякта жүрдүң десе, окууда жүрдүм. Сен окууда жүргөн жоксуң, сен компьютерде отурдуң дедим. Десем, жок, мен школга бардым деп, анан энеси болушуп кетти. Сен постоянно эле урушуп бересиң. Я говорю, мен аны урушам дедим. Бирок воспитание бериш керек да. Воспитание берсең, окатыңды кылып бер десем, эмне болду десем, сен аны кыйкырып атасың. Кыйкырган болгон, туура, чынын айтам. Кыйкырам дейм атасы болгондон кийин. Мен өгөй баладай баккан жокмун, өзүм баламдай баккам аны. Өзүм баламдай 5 жаштан 15 жашка чейин өзүм багып жүрдүм. Өзүм воспитание 1-класстан 8-класска чейин окуткам мен өзүм. Жакшы школго, гимназияга берип. Ушу менен энеси 1 жылдан бери 8-класста болушат. Я говорю, сен уже 100 жолу мага айттың, мен киришпейм да, өзүң ушсаң, өзүң воспитание кылсаң кыла бергин дедим. Бирок дедим, баягы отчисление кеткен дедим. Сени жиберсем школга, мугалим сен менен сүйлөшкөн жок. Атасын ертип келе, атасы менен сүйлөшөм, сен менен сүйлөшпөйм деп, сен мени кабыл алып ертип барбадың беле десем, ошондо говорит, воспитание болду, ошо менен отчисление кеткен жок. Конечно, говорю. А мен барып мугалим менен сүйлөшкөндөн кийин, конечно, отчисление болгон жок, кечиримди деп деп. Ушул менен сен жок, кайра сөз бербей эле, мен баланы алдым. Сен эне дедим. Ата балам менен сүйлөшүп атканда сен киришпегин дедим. Үйгө киргиздим. Үйгө кирип кайра урушуп атсам, арт жактан келип алып, чачымдан кармап мени жыгып атпай жерге. Мен туруп кетип, сен келезозуңбу дедим. Ачык эле айтам, келезозуң десем, качып кетти. Качып кеткенден кийин баласына айттым. Мына сен үчүн дедим. Мына мамаң менен да урушуп атабыз дедим. Мына жерде чатак постоянно сен үчүн эле урушуп атабыз. Сен нормально окусаң болбой, мен сага образование берип атам. Образование окусаң, мамаңды ойлосуң, образованиясы жок. Же жумушу жок болсо, же образованиясы жок болсо, көрө, сен де мамаңды ойлойм деп атасың десе, кайра келип алып, уалик менен арт жактан уруп атпай мени. Уалик мени урганда, мен биякта карагандан келип алып, эми кандай айтканын билбейм, астынан карап кармады. Ошону көздөн эмне искра чыгып кетет да. Ошодон колун көрдү, силер экөөңөр психсиңер дедим. Келезозуңар, үйдөн жоголачы дедим да, өзүм жоголуп кеттим. Бирок ушул сөз болгон, жоголачы дедим экөөңөр тең. Өзүм жоголуп кеттим. Ушу менен кетип алып, мен кичинекей, ортосунда кичинекей балабыз бар. 6 жашта болчу, азыр 8 жашта, мынакей уже 2,5 жыл мына көрсөтпөйт. Ушу менен мен садикке бардым. Садикке барып, заявление жаздым, каникулга деп ал баланы менен жашасын деп. Ушу менен экөө тең кетти, биз калдык. Кечинди келсем, мына жер кайра келди. Келди да, унчукпайм, эмне унчукпай отурасың да, айка бер, элдешпейлик көр, сен балаңды көр, за дело урушпадым элем десем, унчукпай сүйлөшпөйт менен. Анан жаттык. Жаткандан кийин, уктап тургандан кийин эртең менен туруп алып, 1 жакка кетти саат 7-де. Каяка барасың десе, сенин ишиң эмес деп кетти. Анан мейли ишиң эмес деп, мен үйдө иштеп атам. Иштеп атсам, 2 милиция келди, участковый, 2 аял келди. Эми милицияларды билем, формачан. Аялдар силер кимсиңер десе, биз кризисный центр сезимден дедик. Мен билбейм да, эмне деген кризисный центр, эмне биякка келди, сенин ишиң эмес деп. Ошондо мен да жинөө, эмне мен ушинтип алып сүйлөшөсүз деп. Анан ошо милиция алып, сага заявление жазды, сен кечөөнү аялыңды уруп коюп турдуң деп. Аялың кайда десе, машинада, чакыргылычы дедим аны. Чакырышты. Канаки көк аласы дедим. Канаки көк аласын көрсөткүлөчү, мына кечен мен аны сабазам. Көк аласын көрсөт. Аялды даже мунун колунан катуу кармап койсоң эле көк ала. Алып кетчи колуңду, мен басып көрөм, азыр эле көк аласы чыгат дедим. Десем, милициясы мени карап, эмне болду десек, азыр айткандай эле айтып бердим мага. Айтып берсем, милициясы байке сизге ишенебиз дейт. Анан кичинекей балага келди элек, берде кризисный центр сезим келип алып, заявление жазды, РОВДга келип алып, кичинекей баланы. Мен деле атасымын, мен деле акым бар дедим, мен воспитание кылганга дедим.
Аны сот чечет. Сотко дедим, давай сотко берсин дедим. Сотко бергенден кийин анан сот чечсин. Бала эмеге барабы, энесине барабы же мен менен калабы деп. Десем, кризис центр сезим әрден баланы көтөрүп алып качты, ала качып кетти. Качып кетип да, аягында эми эшлер эмне болот азыр десем, кризис центр сезимден аял келип алып, сен эми урганыңды соттон далилдетип бересиң деп кол менен минтти го мени. Мен түшүнгөн жокмун. Ушу менен кетип калышты. Бирок участковыйлар калды. Участковыйлар калгандан кийин жүр сот мемеге рободага сизди чакырып атат деди. Рободага барсам, следователь аял экен да. Анан жок байке түшүндүрүүнү жазып берсең, ушундай эле азыр айтып бергенде эле жазып берсем, доказательство жок, бара бериңиз, поштасы деп койду. А баламды алып кетпей десем, мен сотко бериңиз деди. Сотко бериңиз деди. Ушу менен мен келдим. Келгенден кийин сотко келип документтерди чогултуп, место определения жительства ребенка и развод деди. Мен уже негизи 6 жыл жакшы эле сонун эле жашадык. Сонун эле. Башталышында 2 жыл чатактарыбыз бар болчу. Бирок мен как с точки зрения психологической точки зрения көп сүйлөшчүмүн. Мындай жашабайлык, мындай жашабайлык, мындай жашабайлык. Эгер мындай жакпаса, давай кетеличи. Балабыз жок болгондой. Анан арден уже келип уже кетебиз анан берде боюнда болуп калды. Боюнда болгондон кийин мен кайып кетем. Баланы келип сирота калабы. Жана орусча айткандай, без мамы полусирота, без папы сирота, без мамы папы круглая сирота дегенде. Кой бала мен сирота албазым деп, анан регистрация төрөгөндөн кийин анан регистрация алып баш коштук да. Бирок мен айттым ушундай деп. Давай говори, мына бала үчүн урушпайлы, талашпайлы, мен угуп жүрчү деп. Ушу мен 6 жыл эчтеке болгон жок, 6-7 жыл сонун эле жашадык. Эми анча-мынча кырып чыгат, сеники туура эмес деп. Ушундай эле 6-7 жыл сонун эле жашадык. Ушинтип алып мен чыдабай эми жанагы эстеп, 6-7 жылды эстеп ушуну, анан келип алып заявление развод и место жительства ребенка деп. Бул менен урушуп жүргөнчө анан көрүкчө отдельно эле. Сот ажыраштыбы? Сот менен ажыраштыңыздарбы? Ушу менен ажыраштык. Ажырашкандан кийин болду ушу менен. Бала кимде калмай болду? Балдар, Бала жок, место определения жительства аны эметкен жок, аны башка сотко бериңиз, только разводко эле ошону эле көрүштү. Бирок мен разводко сотко барган жокмун. Ойлондум дагы. Мүмкүн бул өзү негизи мен күнөө эмени аялымды, бывший аялымды назирем күнөө. Мен бүт күнөөлөрүн кризис центр сезимди күнөөлөп атам. Ошолор бузукор, ичинде юристтер бар, психологдор, ошолор бузуккан ошону. Анткени мен аны 10 жылдан бери билем характерин. Ушинтип алып мен мейли дагы башына кирер деп кайра келер экен деп ойлотсом, ноябрда милиция шаарда жүрөм жумуштар менен десең, Орозбай сизби десем, биз РОВДден, Ленинский РОВДден сизди суракка чакырып атабыз. Эмне боюнча десем, зордук, зомбулук, аялыңды уруп койдуңуз. Мен баягы эле 2-3 ай мурун эле жазып бербедим объяснение. Ал мен аны урбай, ал мени урду. Кстати, ошондо мен азыр өтүп кеттим. Ошондо участковыйлар турганда мен майкамды чечтим. Мунун көгаланы көрдүңөр. Шымымды чечтим. Муну көгаланы көрдүңөр дедим. Ошону мен өзүм кылдым дедим. Десем, байке баарын көрүп атабыз, баарын түшүнүп атабыз. Сиздикелер турасыз, эми соттон эле аркылуу эметип эле деп. Ошо мен эмет. Мен артка кайрылдым да. Анан ушудан кийин келип, мен баягы жазып бербедим, мен ага зомбулук, ал мени урду дедим. Ошондо да колумду көтөрбөй мен үйдөн чыгып кеттим дедим. Десем, жок, келиңизчи. Келсем, келип алып 5 августта сен сабадың деп аялымды. 5 августта кайда жүрүң? Эми 2 ай өтүп кетти, мен билип койдум 5 августта каякта жүргөнүмдү. Мен эсимде жок дедим. Десем, ушундай, мынакей эмези 5 августта экспертиза өттү деп, эмезин сүрөтүн көрсөтүп атпайбы? Биягы көгала. Я говорю, эми өз-өзүнө кризис центр сезимдери психологдор бар, ошолор эметип эле жардам берип койсундар, ошол чымчып ошо көгаланы кылганына деп. Биз эч кандай ажыраштыра албайбыз да. Мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Анан кийин бизге келген кишини мындай чымчып көгала кылып эми бир аң сезимге батпай турган сөз да.
Сиздин оюңуз боюнча мындай эркектер деле үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Азыр сиздин окуяңызда сиздин аялыңыз эмес, сиз кабылдыңыз деген ой менен биздин берүүбүзгө келип атасыз да, э? Ошону эл уксун, анткени мен азыр биринчи эле 2 жылдын ичинде зомбулук болуп эле келип алып, аялдар эле зомбулукка келип атат деп, эркектер көп азыр, аялдар уялчак эмес, азыр эркектер уялчак болуп калды. Алар чыгышпайт, кошпойт. Мен билем ушундай көп мага айткан кишилердин билем ушундайлар. Бирок мына мен биринчи чыктым. Мен келип алып, булар эчтен уяттанып нерсе, эмнеден уялгандан эркектердики чын болуп атпайт, аялдардыкы калп болуп атат. Эми таарынбагыла берде студия аялдар. Мен общийде айтып атам. Жакшысы да бар аялдардык, жамандары да бар. Эркектердики жакшысы бар да, жаман да бар. Ошону эметип атам. Эми ошо мен бүткөнүм кандай? 5 августта эметип алып, анан адвокатты мага ошо күнү муну жерде ошол следователь мени угуп, мен деле сизге ишенем, бул калп деди. Арзыбекова деген следователь. Анан мага муну кагазды көрсөттү. Отказ, ошондо биринчи жолу келе. Об отказе о возбуждении уголовного дела деп. Мени кой берди. Анан 3 күндөн кийин кайра чакырып атат мени, келиңизчи деп. Келсем, возбуждение, ошол бул 5 августка отказ берип коюшту. Нету состава преступления. Гоголан көрүп атабыз деп. Анан адан кийин 3 күндөн кийин кайра чакырды мени. Чакырып алып, байке адвокатыңыз барбы? Адвокатым жок, меники биринчи жолу ушундай болуп атат. Көрөм, муну милициясы менен биринчи жолу болот десем, мен өзүм адвокатымды берем деди. Өздөрүнүн дежурный адвокаттары бар экен. Дежурный адвокат берип, аны менен сүйлөшүп эметкенден кийин ошо менен башталды. Азыр мынакей сиз айтып аткан дал ошол өмүрлүк жарыңыздын мурдагы адвокаты отурат, Ракыя айым, дал ошол адвокаттын атайын жиберген экен. Сиздин дагы оюңузду укпайлыбы, сиздин кардарыңыз ошол Назира айым атайын сизге кайрылган экен. Назира, кечиресиз, мен бир кошуп коеюн. Мына силер деле чакырган экенсиңер. Атыңызды унутуп калдым. Орос биздин уюмга да келген да. Ушул мен келинчегим менен жолуктуруп сүйлөштүрүп койгула деп туруп да. Туурабы? Туура. 3 күн мурда. Биз мен анын телефону жок, бирок эжеси аркылуу кайрылып эметсем, мен келбейм да, сүйлөшпөйм деди да. Ооба. Анан кийин бул башка сөз да. Бул жерге мен келе албайм деди да, мен корком деп айтты. Бул айтканын ошол эми бияктан бизге келген. Жок, мен укканымды айтып атам да. Ошондой версияны айтты. Коркуп атат деди. Адвокат айтты, коркуп атат деди. Эртеси күнү айтканын айтты да. Келди. Эми дагы Назира коркуп атат студия. Эмне үчүн квартиранын кайра менин үйүмдүн жанында ошо менин үйүмдүн жанында жашап атат 2 жылдан бери. Ушунчалык мен зомбулук кылып атсам, коркуп атсам, эмне үчүн менин жаныма кайра көчкөлөр? Рахмат сизге. Азыр мынакей адвокатынан угуп көрөлү. Экинчи тараптан сиздин кардарыңыз кандай жүйөлөр менен, кандай ой менен сизге кайрылды болду экен, башынан сиз бул окуяны билсеңиз керек. Экинчи жакты дагы айтып өтөсүз. 2017 июль айында биздин сезим приступ борборго ошо Назира айым кайрылганда, ошондо мен жолдошум деген зордук зомбулук көрсөтүп атат деп. 4 августтан 5 август караган күнү ошо кийимдеримди, документтеримди алып кетем деп үйүнө барганда, ошондукта деген кайталанып дагы зордук зомбулук көрсөтүлүптүр да. Ошонун негизинде арыз жазылып, азыр мынакей бул жолдошу, мурунку жолдошу көрсөтпөдү, постановление жанагы ишти козгой турган боюнча кайра артка тарткан депчи, арызын деп. Бирок негизи ошол боюнча прокуратурага биз жазганбыз. Эмне себептен биякта деген келин зордук зомбулук болуп көрсөтүп, денесинин баары көгала болуп атса, кайра ишти жаап саласыңар депчи. Экспертизадан өткөн легкий вред здоровью деп чыккан. Ошонун негизинде тергөө жүрүп туруп, где-то октябрларда сотко, Ленинский райондук сотуна өткөрүлгөн ишчи. Ошол жактан деген сот териштирип жүрүп, анан деген 111 статья, ал 2017 жылы жана 234 берененин негизинде өкүмдү чыгарып берген. 234 берененин негизинде 7000 штраф деп чыгарылган, 111 болсо бул истязание деген андан акталып чыкканда, именно истязаниясы не доказано было. Бирок зордук зомбулук көрсөтүлдү деген фактылардын баарына бул мырзабыз деген өзү сотто териштирип атканда ошондо айтып берген. Ооба, мен деген жана өгөй баламды деген в целях воспитания ремень менен сабачымын деп жазды. Өзү айтып берген да ошол жерденчи. Сабачымын,
Иванова дневниктериндеги баалардын өзү деген өзгөртүп койчу экен. 2 алса 3 деп мындай немелерин өзгөртүп койчу экен да. Ошонун негизинде мен воспитывать этчимин депчи. Анан мугалимдерди чакырабыз дегенде уже сотко ходатайство киргизди да адвокаты. Ошо мугалимдерди чакырткыла дегенде сот айтты, жок, мугалимдердин деген биякта протоколдуу немелери бар экен, көрсөтмөлөрү бар экен. Ошонун негизинде жазылып турат депчи. Көрсөтмөсүндө болсо мугалим жазылып турат. Ооба, атасы келип ошол жерден айткан. Мен балам деген тентек кылып, сабактардан качып жүрсө, мен буну барып туруп воспитание жүргүзөм. Анан бир жолу, 2 жолу тиги неме менен сабагам деген өз өзүнөн уккан деп мугалими показания берип атат бияктачы. Анан ошондуктан сот айткан бул жерге чакырыштын кереги да жок деп. Экинчиден ошо мугалим өзү айткан. Мен коркуп турам бул кишиден деди да. Участковыйлар болсо экөө тең келип көрсөтмөлөрүн берген. 5 август күнү барып ошол бул киши айтып атат, 5 август күнү мен шахмат ойноп вообще үйдө жок болчумун деп атат да. Неме депчи. Участковый болсо келип айтып атат. Айткан туура. Хорошо, мен жерден бешинде мен барган эмесмин. Биринде, экисинде баргам, бирок Орозбайка бизди киргизген жок деген. Мен анда кызуу болчу. Жок, кечирип койгула. Оозунда бук курап, аракты вино сасып аткан Назира. Мен айттым, бул аялды мен киргизбейм үйгө десем, участковый алып кетти. Ал 1 августта, 2 август болчу. А 5-inde мен үйдө жок болчумун. Хорошо. Доказательства, свидетельстволор 10 киши келген. Демек жанагы денесиндеги гугалаларды сиз жасаган жоксуз деп атат да, Да, вот сейчас доказать. Да, ошо. Эми жанагы Мария Николаевна анысы туура. Мен просто аттап кеттим, анысы туура. Мен да мойын алдым. Бирок бир эле жолу ремень менен сабагам. Туура. Для воспитания. Урганга эмес. Ошондо мен башталышында айтканда, буну отчисление кетип атат деди Назира. Я говорю, барып мугалим мен өзүң сүйлөшсө, сен менен сүйлөшпөйм, атасы менен сүйлөшөм деди. Жок, эми аны айтпадыңыз беле аны. Жок, берди азыр кандай болот? Азыр адвокатта калп айтып атат. Кошумчасы калп. Эми сүйлөй бериңизчи кечке. Ошондо киргенде, жок, мына сотто ушундай айтканда, мен түзүлүп берем. Ошондо мен Мария Николаевнага караганда, Мария Николаевна, почему к отчислению? У него 56 пропусков стоит. Я говорю, как это 56 пропусков? А почему, говорю, за один пропуск вы должны были родителям звонить всем? Вот мама перед вами стоит, я говорю, каждый 56 раз я ей звонил. Назира ушундай эмесе башын улус алып калды. Я говорю, мени уят, көзүнчө айттым Маринка, мени уят не лазым бе калып келип алып дедим. Сен билет турбайсың бул пропусктарды дедим. Десем ушинтип алып эметип алып, а Маринка, простите, я как отец, говорю, беру все вину на себя. Я вчера его ремнем, говорю, по попе, говорю, побил дедим. А мен айттым, Маринка, как ты нам билет? Мен өзүм ушердим. Я его наказал дедим. Десем, Маринка, қолыңды, на руках тоже у нее синяки. А зачем по рукам? Я его по рукам бил. Я его, говорю, бил по попе, говорю, а он руками, когда шелся, попал и ремень, дед. Разденьте его и посмотрите на все его сенсы. Я вам верю, поэтому я с вами хочу говорить, а не с мамой. Я уже маме не верю. Деп Мария Николаевна ушел сөз болгон. Ынтымактуу эле жашнакай жашап келип эле бир күнү ошентип урушканыңыздан эле үй бүлөңүздү келип ошо сезим кризистик борбору тартып кетип атат, чыр салып атат деген ойду айтып атасыз да сиз, туурабы? Булар аралашпаса, сиз өзүңүздүн жанагындай тартип тарбиялык иштериңизди куур менен жасап жүрө бермексизби? Же кандай өңүттө болгон? Куур менен мен бир эле жолу 10 жылдан бери аялыңызга таптакыр кол көтөрчү эмессиз? Вообще көтөргөн эмесмин. Эгер ошону көтөрсөм, мени уруп атканда ошондо эле көтөрөт элем го мен. Коңшуналарыңыздын баардыгы сиз тарап болуп атабы? Коңшу да сотко бир коңшум келди. Анткени коңшуларды чакырган жок, сот чакырган жок да, а бул өзү эле келди. Назир дейт, мен бияка жамандык айткан сага келген жокмун дейт. Сен көрүп, мынакей көрүт, ороз көрүт, силер ороз окоңор сон эле жашап аткансыңар көрүт. Эмне болуп эле көрүп качып кеттиңер? Эмне болуп эле ажырашып кеттиңер? Мен түшүнгөн жок. Мен бир жолдо көргөн жокмун. Не то что сен урган, ороздун сага кыйкырган уккан эмесмин деп. Статья бир чыгып бакты көрүп. Мен ойлогон мен сен жамандага келдим. Мен ошону түшүнбөй атам деп ушул эле ответ болгон да. Ошондо мен азыр муну бүтөйүн. Акыркы. Ошондо адвокаттарга сен сатып алдың, баарын сатып алганда, адвокатым жакшы экен, мен үйгө келип сүрөткө тарттык, муну кайсы жерде болду дедим. Муну жерден дедим. Адвокатка айттым. Бунуку турганда сол жагы көк ала дедим. Жок, сол жагы көк ала дедим. Анан биягы да көк алып атат бир жагы. Мен айттым, эгер мен аны урсам, бул жанагы түшүнүк катта жазып атат. Мен урганда мен ол тумбочкага урунуп ошо көк алып атат. Ошондо мен доказательство бердим. Эгер мен сени урсам, сен көк ала биягың эмес, мына жагың болот болчу дедим. Назира, вопрос можно? Суроо бересизби? Ороз, кечиресиз. Мен өзүм адвокатмын, ушул ишке мен сизди аябай жакшы уктум да ошол жерде отуруп.
Сиз баланын күбөлүгүндө атасы деп жазылгансызбы? Жок. Өгөй балаңкы? Өгөй балаңызды. Өгөй балаңкы мен жазылган эмесмин. Бирок эмкиде, если продолжение болсо, документтерим чогулткан, когда ему было в 3 классе, мен аны өзүм балам кылып алайын дегенде Послушайте, мени уксаңыз. Сиз азыр айтып атасыз, мен аялыма зомбулук кылган жоксуз. Мен аялыңызга тийишпейм азыр ушу бала жөнүндө айтайын да. Сиз ушул баланы ремень менен сабаганда, колуна тийгенде баланы эметкен. Бала канчада жашта? Бала канча жашта эле? Анда 14-тө болчу. 14 жашта баланы урганга, ушундай телесный повреждение бергенге сизди ошондо эле соттош керек болчу. Бу жерде мен кайрадан айтам, ушул ток-шоудончу айтам да, управление соцразвития орган опеки сотрудниктер каякта депчи. Сиз ушул жерден мен аялыңызды тийип эле коеюн да. Сиз өзүңүз ойлонсоңуз, 14 жашта баланы өзүн защита кылып, өзүн эметпеген. Вопрос берди, аны айтпайлы, вопрос берди. Биринчиден айтып атам. Жок, сизге биринчиден айтып атам. Мен бул баланы эч качан урган эмесмин. Но когда аялы келип алып, уже к отчислению кетип, өзүңдү окатыңды кылып ал дегенде, компьютерде клубка отурабы, сиз баланы урганга акыңыз жок. Ушул жерден эле сизди соттош керек болчу. Воспитание для ремня, воспитание мен Каерде жазылып турат, каерде жазылып турат. Сиз бир-эки жолу чапкан мен аны. Ушул жерде прокуратура, ушул жерде соцразвитие эмнеге чакырбайт? Сиз баланы каерде сиз кандай акыңыз бар? Күбөлүгүндө сиз атасы болсоңуз дагы. Мен анын күнөөм жок деген жок, күнөөм бар. Ушул жерде ошодон кийин мен бүтөйүн. Ошодон кийин мен сиз айтып атасыз, мен көп ала кылган жокмун. Жок, мен сиз 14 жаштагы балага, мен күнөөлүү, мен алам аны мойнума. Ошондо мен аны чапканда, 2 жол мен чапканда, өзүм бурчка отуруп алып ыйладым. Ыйлаганда бала келди ма, папа ыйлабачы дейт. Анан мен отурдум, өзүм жалко болуп кетти өзүм баламды. Папа ыйлабачы, кечирип койчу, папа ыйлабачы дегенде, анан мен алды отурду, чөкөлөп. Отургандан мен Иса дедим. Тебе больно было, говорю, мен азыр сени ремень менен чапкам десе, больно деди. Я говорю, а мне не больно, говорю, когда сен, говорю, мамаңды, папаңды кан ичип атасың, ушинтип атасың. Я еще раз говорю, канын бала ичкен жок, кан ичкен деген, я понимаю, дословно деген сөз. Сиз 14 жаштагы баланы кол көтөргөнгө акыңыз жок. Ушул үчүн соттош керек болчу сизди. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей биздин жаныбызда. Мен аны алып атам мойнума. Мынакей психологубузда отурат. Орзок байке, мынакей психологубуз дагы отурат. Үй бүлөдөгү дал ошондой абалдарга мындай жалпы жонунан көз салып, мындай баа бере турган болсоңузчу, сизди баягы бейтарап психолог катары чакырып атабыз да. Алтын эже, деги эле дал ушул мисалы Орзок байкенин үй бүлөсүндө болгон окуяга кандай баа берет элеңиз? Общий сөздөр айтасыз. Досконально эмне болуп атканын до конца мен айтып биле албайм. Азыр деле мына адвокаттар бар тең ушул түбүнө чейин жете албай атат да. Бирок бул тема жанагы эркек балдар, эркектер зор зомбулукка учурайт деген болот экенин бизде факт. Мага консультацияга бир киши келип жүргөн. Мен биринчи аял алсам, ал мага ушундай агрессивный мамиле кылды. Анан ажырашып кеттим. Экинчи жолу үйлөндүм. Экинчи жолу агрессивный. Бул үй бүлөдө бар деп ойлойсузбу, мисалы үчүн? Бул кишинин сүйлөгөнүнө караганда монтип агрессивный жесты мен бар деп ойлойм да. Мен оюмча. Бул мырза кабылып атат ошондо, зордук зомбулукка. Агрессивный жесты да, как психолог, невербальный. Жок, бул киши кабылып атабы? Же бул киши тескерисинче? Мындай да, вот мына айтып атат да, мени бөлүк менен сабады, мени бөлүк менен сабады, чачыман сүйрөдү, балдарым көзүнчө ошондой менин мындай аталык сөзүмдү сындырып атат деген ойду айтып атат да. Кечиресиз, зомбулукка ушундай учурган эркек болсо, анда бул жакта мындай болуш керек да. Бунун жубайы уруп, анан бул унчукпай кайра кечирип кайра ушуну айтат. А бул жерде бул балага кол көтөрдүбү, же эмне кылды, ушул жерде эне деген баласына болушуп, бул жерде биз эч кимибиз билбейбиз эмне болорун. Мындай да, өгөй баласы болгондон кийин энесинин жүрөгү ачып кетти да урганына. Аны мен деле айттым. Сен ошол ойлоп атасың, өгөй бала деп болушуп атасың. Болушат, өзүндө аны жакшы көрүп атам. Бирок жакшы көрүп. Бирок экөө тең мени жакшы көрчү. Вот как психолог эмеге эгер мен ушунчалык 6 жыл, мен азыр айттым, 6 жылдан бери слушкан эмес. Ороз кечиресиз, урганды эч ким жакшы көрбөйт. Эгер ушунчалык мени жаман көрсө, жок, мундайды мага открыткаларды жазып берет беле. Мен сизге айтып атам, эгер мен зомбулук кылсам, сиз мага жакшы көргөн, эмнени жаман көргөн көрсөтсөңүз, сиз туура эмес айтып атасыз. Сиз туура эмес айтып атасыз. Муну укса, мундай открыткаларды мага жазып береби келип, эгер мен ушунчалык 10 жылдан бери зомбулук кылып атсам,
ушундай мына Сиз туура эмес, бала деген жаза берет. Мен сизге ошон үчүн эки эле суроо просто бердим. возмущение болуп өзүм сөйлөгөнүм ушундаймен. Жок, возмущение эмес. Ушул жерде мына ушул центрчи, центр сиз айтасыз мен мугалимге бардым депчи. Мугалим ушу гогаланы көрүп, мугалим унчукпаптыр. Ушул жерде айтыш керек болчу энесине, сиз баланы кантип урганга акыңар бар депчи. Мен ушул жерде мен бала жөнүндө айтып атам. Сиз айтып атасыз, мени урду, бир урду депчи. Ушул жерде жанагы милиция келгенде, жанагында разбирательство болуп атканда, сиз ошондо өзүңүз арыз жаздыңыз беле аялыңызга? Мен аялым сабады деп. Мен аны жазган эмес. Жазбаган үчүн ким биринчи жазды, ошол үчүн утту ушул кишичи. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей сезим криздик. Не спорю, сиз жанагы балага негизи действительно урганга болбойт. Но бу жерден выход жок болуп калды, чтобы отчисление кетпесин. Энеси не кылсаң да ошо колунун чыгып. Анда мектептен балдар урган үчүн отчисление болбой калды деп ойлойсузбу сиз? Жок, мен Марина ошондо мен чын эле Марина Николаевна, ну, вы могли говорить, я говорю, я уже 100 раз с ним говорю, и так ему не понимает, ну вот я его ремнем уже побил его, ну простите, пожалуйста, за месяц дайте ему срок, он отработал перед тедом, Марина Николаевна, чакырла чошел Марина Николаевна, макул деди, я вам верю, маме не верю деди. Ушул Марина Николаевнаны, ушул Марина Николаевна сиз менен кошо бирок 9-класста все равно отчисление кетти. Рахмат сиздерге. Мынакей келинчегиңиз кайрылыптыр да ушул сезим кризистик борборуна. Сиздерди күнөөлөп атышат да ушул үй бүлөнүн ыдырашына бирден бир себепчи ошол жардамга келип калыптырсыңар. Сиз буга кошуласызбы Бүсара эже? Мындай дооматтар дайым эле болуп турса керек. Каршы анда санда болуп турат. Эми үчүн дегенде мына сот болгондо, адвокат болгондо, тиякта адвокат болот, биякта болот. Анан эми туурасы ортосунда дейт да. Бүгүнкү тема туура коюлган. Мына алтын психолог да айтты. Мына былтыр 8000 адам кайрылыптыр милицияга эле үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Ошонун 95% аялдарга карата болгон экен. Анан 5% эркектерге. Эркектерге психологиялык, экономикалык басмырлоо болот. Бизге да келет, кайрылат. Кайрылабы сиздерге? Бизге да кайрылат. Жалаң эле Жок, эми жашаганга болбойт. Алар эми психологторго, бизде семейный психологторго келет. Бизде семейный интервенция, семейный консультация өткөрөбүз. Эгерде мүмкүн болсо да, агрессия жок болсо, биз мына азыр семейный медиацияга өтүп атабыз да. Бизге жетерине жетип, жанагындай ызы чуу болуп, уже конфликт башталганда ошондо кайрылышат да. Тилекке каршы да. Анан бул маалда ошондой маалда кайрылган. Бая күнү мен билген деле жокмун, эми чынында бизде психологдор иштейт. Жалпысынан кээ бирде мен өзүм деле кийлигишем да. Бул жерде мен мындай бир акылга сыйбай атат. Биздин эми кызматкерлер мындай чымчып көгала кылып койду деп туруп бизди сотко бергиле анда. Кризис центрге сизге, вот сизге айтарымчы, бул кишиге даже тийишпей силерге айтарым. Бул силерди күнөөлөп атпайбы? Ушу силер жардам берип атасыңар деп. Мен силерге айтам. Силер мындай ситуацияны караган жоксуңарбы? Киши калпайтып, айтып, силерге келипчи атайын кылыш үчүн. Силерге келип эле ыйлап жана артистично ыйлап эле, мени уруп койду деселе, силер ишен, вот мен бул кишиге чын эле ошондой эле ишенип бара бересиздерби? Жок. Жок, эми кое туруп, сиз сүйлөдүңүз да. Сиздер дал ушул сиздерге кайрылган айымдардын окуяларын баягы бардыгын кое турасыздарбы? Сураныч. Текшересиздерби? Биз эми следственный орган эмеспиз да. Бирок бизге келгенде, например, психологдор тестировать этип, обратный связь кылып, эгерде эметсе, биз аны мындай бир жоопко тартканга акыбыз да жок. Аны талкалаптыр, анан кийин соттоптур, анан кийин тигинтиптир дегенде биз сот эмеспиз. Биз жөн эле көмөктөшөбүз. Любой кишиге, сиз, например, адам өлтүргөн кишиге да адвокат келет, берет да. Ошондой бизге кайрылган адамга биз жардам бересиз. Эми мыйзамдын чегинде. Бул киши айтып атпайбы? Сезим центринин специалисти келип, милициянан келди деп. Мен да ошону айтайын. Ошол сиз айтып атпайсызбы? Биз анда акыбыз жок деп. Кантип силер барып, анда силер милицияга бардыңар? Сеники туура эмес экен, башыңа сени отургузсуз көрөсүзбү? Жок, биз барабыз кээ бирде участковый менен, эмчектеги баласын көтөрүп, кийими жок,
тапшыкка чейин кышында келет дагы анан биз барып кийимин алалы, кийимин бергиле деп туруп ошого кийлишебиз. Же болбосо тиги ачкычын алабы дегенде мен жанагындай зордук зомбулук болгондо коркот да. Анан кийин участковый менен барабыз да. Бул киши айтып атат, баланы 6 жашта баланы дейт, алып качып кетти дейт да. Ушул жерде мен мыйзам бузулду. Бул деле биологический атасы да турабы? Сен эмнеге бул кишиден сурабайсыңар? Баланы алсак болобу депчи. Бунда ушундай эле акысы бар да. Мен бул кишиге болушкан жокмун. Мен билип атам, сени түшүнүп атам да, сен боорукер, сен жардам берейин деп атасыңар депчи. Ушул жерде бул киши айтып атпайбы дейт. 6 жашта баланы сезим центринин сотрудниги алып туруп качты депчи. Эми кантип эле биздин психологдор баланы алып туруп качсын? Качса мамасы качат бала менен. Мамасы качышы мүмкүн да. Мамасы биринчи кетип калды, көк алан көрсөчү дегенде мамасы чыгып кетти. мындай сөз түрүндө эле да мындай далилдер жок да, булардын баардыгын далилдеп бере алга турган. Анан сизге ороз суроо да такой. Азыр өкүм биринчи инстанциянын өкүм күчүнө кирдиби? Жок, меня оправдали, вот, не судим. Ажыраштыңыздар. Бала кимде калсын деген чечим болду. Жок, андай чечим болду. Аны кайрылдыңызбы? Жок, кайрылы жок, чыдап атам. Сотко бардым. Сотко жаз деди. Эже да айткан, сотко жаз, говорит, встреча с ребенком деди да. Кандай, Ороз мырза, сиз балаңызды көргүңүз келген жокпу? Көргүм келди. Азыр дагы айтып берем, наверное, будете меня обвинять, но мен акты айтам, карайын айтам. 2017 жылы мен аны ала качып кеткем, кичинекей баламды. Ала качып кетип, детсадтан келатканда машинеге салдым. Тастам менден коркуп атат. Менин балам. Менден коркуп атып, машинеге бушка отуруп калды. Мен жанагы биринчи брактан 2 балам менен болчу. Улуу балам, анан кичүү балам. Кичүү баламы сен арт жакта машина менен видео тартып тургун. Анткени булар дагы зомбулук келип алып сабады деп жазат деп бүт видеого записьтерди кылып бердим. А улуу баламы сен рулга отур, мен кичинекей өзүм баламды ала качам дедим. Ала качып кеттик, машинеге салды. Салгандан кийин бушка отуруп алды кичинекей балам, 6 жаштагы бала. Бека, балам, папа ж тебя любит. Эмне болду менден коркуп атса, я папа описался дейт. Анан мен карасам сейип калды. Мен ошол жерден ыйлап чыгарам, улуу балам говорит, папа ыйлабачы дейт, алып кет. Психологдор уже говорит, 1000 жолу говорит, буну папа жинди, папа урду десе, ошол сиңим коркуп калды деди да. Мырза, бир нерсени айткым келип атат да, дал ошол баланы. Ошондо мен айттым, кайрылгыла, баланы Бала сийип жибергенче кара чыкканда. Жок, менде вопрос. Баланы сүйүп алса, 6 жашта бала сүйүп алса, бул психологияны, бул психологдор коркконунан, эмнеден коркту? Сизден коркуп кетти. Вот о чем я и говорю. Бала сизден коркту. Жок, эгер мен ушундай болсо, энеси же болбосо психологдор жамандаганы үчүн жаман болушу мүмкүнбү? Жерде сезим центр психологдор жамандабайт эч. Я вопрос хочу ответить, мне көргүңүз келбей атабы дегенде. Мен ошону азыр не перебивайте меня. Ошондо мен эгер ушундай эле келезо болсом, мен аны корккон жок, мен алып кетет болчумун, и через 2 месяца он вообще энесин коркуп калат болчу. Можно такое, я тоже сам психолог, мен институт окуганда, педагогику и психологию у меня на 5. У меня мечта была в школе работать. У меня мечта была в школе работать. Психологию, педагогику. Мен алып кетсем, 2 айдын ичинде мен деле келип вообще энесине качып кетти. Мен аны кылбай, мен энесинде болбой деп энесине кайрып бердим. Ошон бери сиз мага вопрос бердиңиз. Эмнеси өтө кайтарып берди атасыз? Вы не привлекли бы, мы знаем это тоже. Өз айтып атпайбы, мен биринчи улуу балам, биринчи аялыма балам депчи, ошол мага жардам көмөктөшкөн депчи. Ошол бага Назира сразу чалды. Ошондо сен атаң деген мен кички баламды алып кетиптир. Азыр алып келбесең мен арыз жазам милицияга депчи. Эмне үчүн алып кеттиң? Естественно, бул атасы эч кандай жоопкерчиликке тартылмак эмес. Бирок баласына ошентип айтты да. Сен көмөктөшүп атыптырсың, сен алып келип бергин баланы деди. Десе эле баласы бул атасы менен сүйлөшүп эле кайра алып келишти. Бул деген бул жерде бул атанын деген эч кандай. Сиз ошол балаңызга азыр жардам берип турасызбы? Финансылык жактан? Сына берген вопросты ушол аягына келип атпайм. Алиментке берсе бул келип туруп, мына договорились деп жазсак. Мен үйдүн жанында жүрөт, эшикте жүрөт. Досторум, соседтим көрүп, сен балаң жүрбөй дейт, барап жолукпайсың. Мен аны азыр болсун. Алиментке не договорились деп, как это договорились? Официально алиментке берсең, Отуруңуздар азыр. Бирок мен аны бөлгүм келбей атат энесинен деди. Лучше мен чоңуракын калып, кичирээк ошонун психологиясын бузбайын деп, ошон үчүн жолукпай атам аны. Анан мага элементке берди. Заявление. Заявление бергенден кийин элемент жактан сот мен жак болуп кетти, төлөбөйсүң деп. Арден мен заявление жана протестую, не согласен деп. А эмне себептен төлөбөйт? Мына юристтер айтып берем азыр өзүм. Жок, сиз мындайча төлөбөйт деген чечим эмес. Жок, кантип сот айтат? Сот антип айтпайт. Сизге алиментке кой туруңуз. Алиментке арыз жазылды.
бала сиздики болсо аякта мындай судебный приказ деген 5 күн ичинде эле арыз эметип алимент алынат. А эмнеге сот сизге жок деп айтты? Не үчүн? Мен заявлениега, встречный заявление жаздым да, объяснительный да. Когда башталышында келип алып мага баланы көрсөт, мен акчасын мындай эле сотко бербесиңдер, мындай эле берип турам десем, жок, ушуну объяснитель жаздым да. Ал акчаң да кереги жок, и балага тийишпегин да, көрүшпөгүн деп. Ушундай заявление она отказалась, сама отказалась изначально. Мен сизге айтып атам, ал канча жолу айтса дагы арыз менен сотко кайрылса, сот алимент кестирип берет. Нет, смотрите. Ну теперь аяғын сөз бербей атпайсың аяғын. Отырыңыздар, Сизге сүйлөп атасыз. Назира айтты. Жайында 2019 жылы август айларында мен алиментке бердим дейт. Алиментке берсем, бул киши сотко келиптир деди, анан бирдеме көрсөтмө бериптирби билбейм дейт да, бирок определение чыгарылыптыр. По-моему, у нее каких-то документов не хватило, ошонун негизинде дополни документы, и вы вновь можете обратиться в суд деп кайра чыгарып бериптир. Анан ошонун негизинде мен кайра кайтарылып сотко кайрылган эмесмин дейт, алимент боюнчачы. Мага эчтекеси кереги жок. Жок, аягы эмне болду? Ошол деди. Это не то, что сот буну тарабы. Аягын ондай объяснительный болду. Если она добровольно будет мне ребенка показывать, я любую сумму буду выплачивать. Послушайте, делайте, нет, послушайте внимательно, послушайте. Мен түшүндүм адвокаттын четиги тарапты. Бири караңыз. Судебный приказ, атасы биологический, судебный приказ 5 күндө сот чыгарат, документтерин баарын эметип берсе соткочу. Сиз болсо, мынтип көп эмоцияга берилбей сотко бериңиз. Жок, сотко бериңиз. Баламды көрсөтпөй атат деп чечип берет жашмакай кылып. Бир жумада 2 жолу, 3 жолу сиз балаңызды көрөсүз. Жок, вот ага да келем, алда сөз болгон. Я вот все, что вы мне задали, ал болот. Ошондо аягында эгер көрөм, мага баланы көрсөтсө, хотя бы неделяда 2 жолу, мындай эле акчаны берем деди. Сотко кайрылыңыз. Ошо менен жок. Анан мына Бүбөсара эжеге 3 күн мурда, 4 күн мурда бардым. Эже да айтты, сотко бериңизге берет. Мен көрүп, дагы бир жолу мынакей силер аны алып кеттиңер, өзүңөр сүйлөшкүлөчү. Добровольно мага кичинекей балам, мен талашпайм балам, жашай берсин мамазын. Бирок я хочу, чтобы бала энеси да болсун, атасы да болсун, көрсүн экөөнү тең, чтобы нормально өссүн деп. Мирный соглашение түзүп бербейсиңерби? Барып ошо мен эметсиңерчи десем, Она не хочет. Макул деди. Анда чири, мени караңызчы. Мир, мына сизге айтып атат, она не хочет деп атат. Бергиле, сот аткаруу эле, ошон үчүн адвокатыңыз кайда сотко эле берили, чечим чыгарып алгыла. В 2017 году өкүм чыкканда ошондой эле айткан, баланы көрсөтпөй атат мага деген. Ошо соттон өкүм чыгарып аткан. Ошондой эле айткан, сотко кайрылыңыз. Эгерде мына мен деле айткам, сотко кайрылып эле бала менен жолугушатырган по-человечески хотел сделать, чтобы ошондон бери мына 2 жыл. Сиз айтып калдыңыз, сизге мырзалар дагы, мына айымдар дагы кайрылат экен, ошону оңтоо, терс жактарын дагы сиздер көргөн учурлар болот экен, биз көрүп атабыз. Мындай кээ бир үй бүлөлөр, мына эки ажырым жолго түшүп, сиздерди күнөөлөгөн учурлар дагы болуп калат экен дегендейчи. Мен айтам, биз эч качан чечим кабыл албайбыз. Эч качан аны чакырып келбейбиз да. Бизде үй бүлөлүк да консультация өткөрөт, үй бүлөлүк интервенция, медиация өткөрөбүз. Ну башында жанагында үй бүлөлүк консультация, интервенция, когда агрессия болгондо, анан мындай бир агрессия башталып калгандан кийин, эме мындай на нет, когда сведено, ошондо болот. А бул жерде тиги ал келин бизге болду, кайрылбай калды. Жана убагында балдары менен жашаптыр, психологдор жардам бериптир. Анан ошон үчүн мына ар бир адам азыр эми бу жер следственный орган эмес да, убакты да аз. Талдап ар бир сөздү талдап айткандай. Ошон үчүн мен кайрылып кетким келет, кичине мындай бирөөгө күнөө койгондо дагы абайлап коюш керек да. Эми мен түшүнүп атам, жанагындай сиз балаңызды көрбөй атасыз, сотко берип кайрылсаңыз болот. Анан кийин жанагындай муну айтсаңызчы, убактыбыз өтө аз калды дейт да, мындай эркектер дагы кабыл алуу келеби сиздерге, кандай жардам көрсөтөсүздөр сиздер? Мондай айтканда, эркектер болсо психологиялык, экономикалык басымдылыкка дуушар болот. Анан жанагындай уруп чачын жулуп салды, эметип салды дегенде, эгерде ошол чын болсо, биринчи жолу угуп атам да, мындай айтып атканым да. Мени сабап салды, чачымдан жулду, анан тигинти деген. Көбүнчө эркектер жанагындай психологиялык басмырлоо болот да. Келишет калат. Балдарды бөлүшкөндө, анан кийин бирок эркектер жабыркагандар мындан деле көп болуш керек. Эми ушундон эркектер кайрылбайт. Мына дұрысты айтпады, мен бірінші жолы келіп атам, мен өзімдің укугумду коргоюн деп атам деп да.
бирок мына даже бир убакта эркектерге кризисный центр ачабыз деп да айткан да. Бар да. Эркектер кризисный центр жок. Андай жок. 14 жыл бар экен го тынчтык үчүн деген. Жок, ал эркектер психологторго келсе болот. Мына алтында силер дагы биз деле кайрылабыз. Эгерде жанагындай жабыркасаңар, эркектер уялат да. Аялдар кичине ачыгыраак болот да, кайрылышат да. Ошон үчүн мындай жок деп айта албайбыз. Эркектер деле жабыркашат. Рахмат сизге. Сиз да кошумчалап коесузбу? Мен кошумчалап коеюн. Негизи ошондой фактылар болот. Зор зомбулукка учураган эркектер келет консультацияга, бирок аз келет да. Көбүнчө аялдар келет, тренингке да аялдар келет. Бирок мындай реалдуу турмушта ооба чын эле мисалы өзүңүздөрдү мындай мырза катары элестетсек эле турмушта деги эле кабыл алат да, туурабы? Бирок ошентип уялып эле уялып кетишпейт, бирок ошо келгендер бар, узун эмелер бар да. Ошо эркек киши бир эмени айтып коеюн, бир пример. Келип, анан кийин менин аялым ошо мени кордойт деди. Анан кийин мен ажырашып кеттим. Экинчи жолу үйлөндүм, кайта эле ошондой аялга учурап атам. В чем причина дейт. Анан кийин сураштырып отурсак, оказывается, кичинекей жашында атасы каза болуп, мамасы жанагындай жетекчи болуп, лидер болуп иштеп, үйдө дагы баласын толук башкарып, басынтырып койгон. Анан өзү позиция жертва болуп калган. А жертва кандай болот? Жертва өзүнө насильникти чакырып алат да. Ошон үчүн ушундай эркектерге, балдарга башкача тарбия бериш керек да. Мушташканды үйрөтүш керек, өзүн защита кылганды үйрөтүш керек. Жанагындай бальный танцы тияка жибербестен, эркек бала эшиктен мушташып келсе, энаталар урушат, эмне мушташып келдиң деп. Кайта мактап, молодец, сен кызга болуштуңбу, өзүңдүн достоинствоңду защищать еттиңби деш керек да. Бизге болсо барба, чыкпа, урушпа деп айтабыз да. Вот кичинекей балада, бала соттолуп кетип атпайбы? Кичинекей балада, кечиресиз да. вот кичинекей балада нельзя мужчину убивать да, мисалы, кичинекей балада. Эми бул жерде медальдын эки жагы деген бар да. Азыр биз телевидение призывать этсек да, эки жакты да айтыш керек да. Эч кимдин акысы жок. Да. Кол көтөргөнгө, зордук зомбулук кылганга эч кимдин аялга дагы, эркекке да, балага дагы мына бекеринен мына түйүлдүк ичте болгондо 2 айдан кийин болду, адам деп коет дагы, закон менен бул тиги эметет да. Анан агрессия деген болбош керек. Мына биздин коомдо жөн эле смоктой агрессия туруп атат да. Анан ошон үчүн мындай элге мындай жеткиргенде дагы мен кичине мындай бир жактуу болуп калдыбы, түшүнбөй калдыбы кыска мөөнөттө да. Бул эме жок деп айта албайбыз. Анан бирок эч кимди жанагындай тарбиялаш керек да. Урушкун, мушташкын деп эметпеш керек. Укугуңду коргой бил деш керек да. Эгерде сизге мен кошулам, эгерде ошондой агрессивный адам болсо, аял болобу, эркек болобу, жашай албаса, жашабай эле койгула да. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей ой пикирлер бар, жаштарыбыз кош. Эч ким зомбулукка кабылбаш керек. Мы сейчас не можем принимать ни одну из ваших позиций, потому что в семье все, что происходит в семье, это никакие компании, никакие организации не имеют права просто входить в эту семью и то есть разрушать ее, так сказать. Просто все, что происходит в семье, должно оставаться в семье. И вне семьи это не может обсуждаться, то есть никакие влияния, внешние факторы не могут на это подействовать. Если убивают, избивают, как это не может вмешиваться? Если человек за помощью Если к нам обратилась женщина с 2 детьми пришла. Как это? Ну, Не то вмешиваться. есть все это получается, он будет ее избивать, там, измываться, получается, и ни органы милиции не имеют права. Никто не имеет права, что У вас, в ли? принципе, идет ячейка общества, семья — это ячейка общества. Да, Если отсутствует нравственная сторона, почему если они милиция не и могут центры не сами могут между собой вмешиваться? общий и язык психологи? найти, конечно. Я Нет, не если к нам говорил про предложат, органы. должны выгнать, что ли, эту женщину. Я не говорил конкретно про органы, я говорил про компании или организации. Үй бүлөдөгү зомбулук, зордук зомбулук проблемасы бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги эң глобалдуу проблемага айланып бара жатат. Бул факт, бул бир. Экинчиден, менин оюмча, ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулукту, зомбулук болуп атпайбы? Ошону ким жеңе алат? Ким чече алат? Бул жерде менин оюмча, мамлекет киришсе да мамлекет чече албайт экен. Психологдор киришсе да психолог чече албайт, милиция участковый чече албайт буну. Үй бүлөдөгү зомбулукту үй бүлө гана жеңе алат. Эмне үчүн? Кантип? Мисалы үчүн, атасы ичип келип, атасы уртукмакка алып атат. Атасы араңын токтотуп, өзүнүн мүнөзүн оңдогондо, үй бүлөдө бир аз болсо туруктуулук, тынчтык өкүм сүрөт. Бул факт.
менимче бул психологдор деле кошот окшойт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукту бир гана үй бүлө гана жеңе алат. Анан суроом бар эле. Сиз мына көп жылдан бери практика көп болуп мындай тажрыйбалуу адамсыз да. Анан кийин суроом бар эле менде. Сезим кризистик борборуна мына кайрылып келишет, көптөрү мындай кыйын кырдаал болуп кайрылып келет. Анын аягында мындай жакшы болуп кетет. Мисалы үчүн күйөөсү кайра өзгөрүлүп, кайра жарашып, ажырашпай, кайра ынтымакка келип, мындай аягы жакшы болуп бүткөн окуяларыңыз болгон беле сиздин практикаңызда? Эми сурооңорго рахмат. Мына аягында жакшынакай мен башында айтпадымбы, бизде үй бүлөлүктө консультация болот. Мына сизге дагы жооп, эгерде мына бир жактуу болбосу үчүн жанагындай бир ачуусун колуна кармап, анан эмне болду деп анализ болуп, психологдор менен иштешип туруп, анан кийин деп туруп, анан жолдошу келет. Анан даже үй бүлөсү, кайненеси семейный интервенция дейт, семейный медиация дейт. Жакшынакай биздин урааныбыз бар да, үйдүн куту учпасын деп. Кээ бирде айтат, силер ажыраштырып атасыңар деп туруп. Анан, мындай орусча айтканда не любой ценой. Эгерде үй бүлө талкаланган эмени чыныны, кайта мындай эметип коюш өтө кыйын да. Эгерде мүмкүн болсо, биз ага чечим кабыл албайбыз. Ал өздөрү чечим кабыл алат. Биз ошого мындай бир түрткү беребиз да. Балким кимден экен? Анан любой ценой эле мына психолог айтпадыбы, үй бүлөлүк модель деген болот да. Эгерде ошондой үй бүлө тарбияланса, кийин өзүнүн эмесин алып келет. Анан дагы сиздин жанагы ичкилик дегенде бизге 40% ошо ичкиликтин айынан чыр чатат да. Мына милицияга 70% ичкилик, наркотик ошолордун айынан болуп атат да. Рахмат сизге, Бибисара эже. Барбы ой пикир айтып коесуздарбы? У меня такое мнение. Ни один мужчина, уважающий себя, никогда не подвергнется насилию со стороны жены или женщины. То есть это должно было бы продолжаться как бы на протяжении всей вашей семейной жизни. Она должна была бить вас, наверное, каждый день. И вы могли бы только тогда прийти сюда. И если это случилось только один раз, то, наверное, это уже... Да? Ну это неправильно. Я понял ваш вопрос. Нет, это не Это не вопрос, это мое мнение. Мнение. Да. Вы слушайте, вы внимательно слушали. Мы на протяжении 7 лет, у нас не то что драки, ругани не было. Это, да, случайно. Это она не специально меня избивала. Все это случайно, все под руку попадало. Это все Нет, извините, я добавлю, Это потому всё что у нас понятно. есть в 2008 году 7-нчи жылда кайрылуу болуп тур. Бул случайно эмес. Дегеле ар бир үй бүлөдө дегеле сиздер айткандай эле аял болобу, бала болобу, эркек болобу, зордук зомбулуксуз мындай бакубат жашоодо жашаса экен деген гана ой. Мен ойлойм биздин берүүбүз кандайдыр бир деңгээлде сизге жардам берет да. Бардык нерсе сиздин колдо экен. Саламатсыңар, МТС каналы, жана Назира Кадыева. Мен бул адам менен 9 жыл жашагам. Үй камагында зордук зомбулукту көрүп, балдарыма колу тийип, көп жолу мага колу тийип, мени эч ким менен сүйлөштүрбөй, тууган уруктар менен жада калса акыркы күндөрү сүйлөштүрбөй, урт токмокко ала бергенинен бул адамга билгизбей, сезим борборуна кайрылып, сезим борбору аркылуу үйдөн качууга туура келген. Эгер бул адам жакшы адам болсо, адамча ажырашмакпыз. Ошондой агрессор болгонун себебинен кризис борбору аркылуу ажырашып отурабыз. Мен бул адам жөнүндө уккум да келбейт, көргүм да келбейт. Бир гана ыраазы болгонум, мен ушул жерде сүйлөп, басып, балдарымды багып жатканыма ыраазы болом. Эң биринчи ыраазычылык сезим кризис борборуна жана директору Бибисара Рахматовна. Эгер алар болбогондо баары башкача болмок.